Көрсө братандар бир күн болбосо бир күн ким кылмышкер экенин сайрап койбосун деп көзүн тазаламак болушуптур. Көпкө ойлонуп отурбай, бет маңдайымда турган баланы көз алдыма таякем, тайженем, асыл акем менен аялын элестетип, карындашымдын өрттөнүп аткан үйдө чыркырап өрттөнүп кетип атканын тартылып, колума колгап кийип муунта баштадым. Менин муунтат экенимди күтпөгөн бет маңдайымда турган бала эмне болгонун байкабай, колундан чыккан аракет кылган боюнча, оозунан көбүгү чыгып, бир топко чейин мени менен алышып, акыры кырылдаган боюнча үн чыгарбай жатып калды. Өлгөнүнө толук көзүм жеткенден кийин өзүм менен алып келген жипке мойнунан илип, өзү жашаган баракка илип койдум. Менин өлтүргөнүмөн кабар тапкан братванын алдында кадырым кыйла жогору болгону менен, баары түрмөнүн начальниги менен сүйлөшүлгөн экен. Өзүн өзү асып алды деп туугандарын чакырышып, асылган жипти көрсөтүп, сөөгүн туугандар алып кетти. Менин бул ишим үчүн волядагы братвадан благодарность катары удо менен чыга турган болдум. Бирок блатной болгон адам эч качан түрмө кызматкерлеринин поощрение же болбосо алардын жеңилдиги менен чыкпайт. Алар мөөнөтү бүткөнгө чейин отурат. Мага эркиндикте жүргөн братандар чыгасын деген үчүн малолетка менен кошкондо 2 жыл 4 ай отуруп, мен зонадан чыктым. 2,5 жыл мурда тайженемден жазиранын көзүнчө таяк жеген курстан болсом, эми көп жыл бул жашоону жашап койгон, ой жүгүртүү, сүйлөгөн сөздөрүм өзгөргөн курстан элем. Мени түрмөдөн эркиндиктеги братандын балдары тосуп алып чыгышты. Эми 18 жаштан өткөн мен алдыда көп жолу колум канга боюлуп, канча адамдын өмүрүн кыскартаарымды ошол убакта билген эмесмин. Менин жаштыгымдан, курчтугумдан пайдаланышты. Мен түрмөдөн чыгарым менен мага базар талаш болуп, базарга базаркон болгон адамды өлтүрүп берүүмдү айткан братандын заказына унчукпай, макул болдум. Сен абадамды өлтүрүп, бир аз күн Россияда жашап турасың. Билет, паспорт баары даяр деген братка карындашымдын мүрдөсүнө барып Куран окутуп келем. Жакында карындашым өлгөн десем, макул деп 2 баланы жаныма кошуп берди. Менин кымбат кийинип, машина менен келеримди күтпөгөн асыл акем күнөөлүүдөй кечирип кой дегенден башка сөз айтпады. Түрмөдө отурганда асыл акемден карындашым үчүн өч алам дейт элем. Бирок түшүмө атам кирип, асыл менин бир тууганым деп аян бергенде, бул оюмдан кайтканмын. Акыркы жолу келгенде асыл акеме таарынып, ата энемдин мүрзөсүнө барган эмес элем. Асыл акемди машинага салып, карындашым жаткан жерди көрсөтүп коюусун сурадым. Унчукпай макул болгон асыл акем карындашымдын мүрзөсүн көрсөткөндө Куран окуп, жанымдагы балдар мени жалгыз калтырып кетишти. Айгерим, карлыгачым, балапаным, мен сени асырай алган жокмун. Атам менен апамды көрдүңбү? Алар мага капа болуп атышабы? Кечир мени. Сени коргой албаган агаңды кечир деп, андан ары ата энемдин жаткан жайына барып, Куран окуп, алардан дагы кечирим сурап, асыл агамды үйүнө таштап, башка эч кимге жолукпай жолубузду уладык. Карындашыма Куран окутуп келгенден кийин, мага базар талашып, базаркон болгон адамды өлтүрүп бересиң деп заказ кылган брат, эми мурдагыдай муунтуп эмес. Алыстан туруп пистолет менен атасың. Ал адам оңой эле сенин муунтуп өлтүрсөң, башы ийип өлүп кала турган адам эмес деп буйрук берди. Мен пистолет кармаган эмесмин. Кантип атам деп браттан сурасам, азыр балдар менен тоого бар. Эч ким жок жерде бүгүн пистолет атып машыгасың. Сенин колуңдан келерине ишенемин. Кылмыш дүйнөдө жүргөн бардык балдар милициянын көзөмөлүндө. Сени эч ким билбейт. Азырынча алар үчүн бейтааныш адамсың. Ошондуктан коркпой эле койсоң болот деген браттын сөзүнө ишенип, унчукпай макул болдум. Чын эле, менин колумдан пистолет менен таамай аткан келет экен. О, сен рожденный киллер турбайсыңбы? Деп жанымда мени менен кошо кирген балдар мактаса, жаш экенмин. Анын үстүнө кылмыш дүйнөсүндө жашасам, жакшы жашайм деп ойлоп, баарына макул боло берипмин. Мен атып өлтүрө турган адам чоңдур райондун базарына базаркон болгон экен. Алгач ал иштеген жерге барып, кайсы жерден атсам экен деп ыңгайын тапкан жокмун. Базарда эл көп болгондуктан, ал адам жумушка келгенде аны атууга мүмкүн эмес эле. Ал адамды өлтүрүү үчүн бир күн кечке артынан аңыдым. Кайсы жерде жашайт экенин билгенде, үйүнүнүн алдынан өлтүрүп кетейин деп чечтим. Ошол адамды атып өлтүргөн күн дагы деле көз алдымда. Коңшусунун мал сарайынын үстүнө акырын чыгып, мен өлтүрө турган адамды үйүнөн чыгуусун күтүп отурдум. Таңга маал мен өлтүрө турган адам колуна кумган көтөрүп чыкканда, коңшусунун малканасынын үстүндө күтүп турган мен үчүн ыңгайы келип,
Бет маңдайынан бир жолу жүрөк тушка атканда кулап жыгылды. Балким тирүү калбасын деп кайрадан 2 жолу жаткан жеринен атып, кандай кирген болсом дал ошондой көздөн кайын болдум. Брат мага берген пистолет бесшумный болгон үчүн пистолеттен чыккан үндү эч ким уккан жок. Кеч күз болчу. Пахта таласын аралап, конушу айылга барып, андан ары чоң жол менен Ошка келип, алдын ала алынган билет менен Бишкекке келдим да, братанла баары тегиз болду деп отчет берип, Бишкекте туруп турсам болбойбу? Мени эч ким көргөн жок дегениме, жоктунча эле алыста болуп турганы жакшы деп, Бишкекте калуума каршы болгонунан мен макул болдум. Өлбөй калбады бекен деп ойлодум эле. Сени өлтүрө турган адам табылды, Куке. Жаның жанатта болсун, деп сүйлөнүп аткан брат мага карап, азаматсың, тапшырманы жакшы аткарыпсың. Балдардан уктум. Кукени эртең менен намаз окуганы, даарат алганы чыккан жеринен атып кетишиптир. Ким болушу мүмкүн деп баарынын башы катып атканда, сенин бул жерде болбой турганың жакшы деп. Мени өлтүргөн адам үчүн брат тарабынан сыйлык катары акча алып, Москвага учуп кеттим. Биринчи жолу башка шаарга барышым эле. Сени балдар тосуп алат деген сөзгө ишенип келе бергенмин. Чын эле мени Шереметьево аэропорттон мени Баха, Нурик деген балдар тосуп алышты. Мен күтүп алган балдар мени бир үйгө алып барышты. Ал Москва шаарынан бир топ алыста экенин, мен барган жер анча чоң шаар эмес экенинен байкадым. Брат мени менен дайыма байланышта болуп, мени өлтүргөн адамды ким өлтүрдү? Башка жактын жараны келип өлтүргөн окшойт. Артынан эч кандай из калтырбаптыр деп милиция кызматкерлери издеп жүргөнүн кабарлап, бир аз Москвада туруп турумду. Жана ал жерде эч кандай кылмыш ишине аралашпоомду айтканда макул болдум. Москвада мен эч нерсе иш кылган жокмун. Болгону өзүм үчүн залга барып машыгып жүрдүм. Москвада толук жарым жылдан ашык убакыт жашагандан кийин мага дагы бир базар менен байланышкан иш тапшырышты. Ошол убакта базар катуу талаш болуп аткан. Бул жолу базарды талашкан адамдын көзүн тазаламакчы болуп, кайра Кыргызстанга келдим. Эми 19га чыккан баладан эч ким адам өлтүрөт деп күмөн санабайт болчу. Бирок бул жолу мени жалгыз барбай, ошол братка тиешелүү балдар менен барасың. Жалгыз өлтүрө албайсың. Анын айланасында адамдар болот деп айткан браттын сөзүн эки кылбай макул болдум. Ошол базарды талашып жүргөн адамдын ишенген балдарынан акырын өзүбүздүн катарга кошуп алуу үчүн план түзө баштадык. Ошол адамдын жердеши, жакын мамиледе болгон Шухрат деген баланы таап, акырын Шухратка көп суммадагы акча сунуш кылганда, Шухрат биз өлтүрө турган адамдын кайсы жерде, ким менен, кайсы убакта жалгыз болорун бизге кабарлап турду. Акыры ыңгайын таап, Шухрат биз өлтүрө турган адамдын тойдо, жанында айдоочу экөөнөн башка адам жок экенин, биз өлтүрө турган адамдын ичип аткан суусуна билдирбей уйку-дары кошконун, жакында айдоочусу болуп үйүнө келерин бизге айтканда, биз ал адамды үйүнөн алыс эмес жерде машинада күтүп отурдук. Түнкү саат 3төн өтүп калган, элдер кызуу уйкуда жатканда, кара машина менен келген биз өлтүрө турган адам үйүнө кирип кеткенде, өзүнүн жердеши, бизге акчага сатылган Шухрат баары уктады дегендей, дарбазасын бизге ачып берди. Дарбазасы ачылгандан кийин кирип барсак, эшиктеги сөрүгө айдоочусу менен Шухратка жатканы төшөк салынганын көрдүм. Айдоочунун эми эле көзү илине баштаган экен. Бизди көрүп тынчылыкпы? Эмне болду? Түн огондо келип калыпсыңар деп таң кала сураганда, шефиң каякта? Ашыкча үн чыгарсаң мээңди чачыратамын, деп мээсине туштап турган пистолетти көргөн айдоочу, шефи чарчап келип үйдө уктап жатканын айтып, кантип кирдиңер деп сурады. Шухрат, бул сенин ишиңби? Сен шефтен эмне жамандык көрдүм эле? Эркек болсоңор, разборду бул жерде эмес, башка жактан кылгыла. Шеф силер ойлогондой жөнөкөй адам эмес деген айдоочуну азыраак сүйлөгөн эркек кишиге жарашат. Сен эми тынч укта деп мээсин аттым эле, башын шылкыйтып, отурган жеринен жаткан төшөгүнө кулады. Шухрат бизге шефи каерде жатканын, ал бөлмөгө кантип барат экенин көрсөтүп атты. Силер туруп тургула, мен өзүм кирем, деп жанымдагы брат кошуп берген эки баланы сыртка калтырып, жалгыз өзүм кирип бардым. Чын эле шефи эч нерсени билбей уктап жатыптыр. Бирок жалгыз эмес. Жанында 4-5 жаштагы баласы бар экен. Атайы өлтүргөнү киргенден кийин өлтүрбөй чыгып кетмек белем деп, колумдагы үн чыгарбай турган пистолет менен базарды талашкандын аягы жаман болот деп, мээсине 2 жолу атып, өлгөнүнө көзүм жеткенде ал үйдөн чыгып кеттик. Мен чыгып кетип атып артыма карасам, мен өлтүргөн адамдын мээсинен аккан кан колтугуна карап агып, жанындагы баласы бейкапар уйкуда жаткан. Заңгыраган үйгө биздин келип 2 адамды өлтүрүп кеткенибизди,
Биз өлтүргөн адамдын аялы да сезген жок. Жолдо кетип жатып, Шухрат бул адамдын аялы жок беле үйүндө деп сурасам, аялы башка бөлмөдө, жакында эле төрөп келген. Ошого чарчап уктап биздин келгенибизди байкаган жок. Анын үстүнөн жеңебиздин уйкусу катуу деп айтканда, эмнеге биз өлтүргөн адам аялы менен эмес, баласы менен жатканын билдим. Брат, мага эгер ишти так аткарсаң, жанындагы 2 бала Шухрат менен кошо Ошто калсын. Сен Бишкекке кел, андан ары Москвага учуп кетесиң дегенинен, мен ошол эле күнү Бишкекке кеттим. Бишкекке келери менен дал мурдагыдай Москвага учуп кеттим. Биринчи жолу адам өлтүргөндө кандай жазадан кутулсам, экинчи жолу дал ошондой кутулдум. Менин подельниктерим кармалып, бирөөсү акчанын күчү менен жиндиканага жаткырылганын братандан уктум. Бирок брат мага Москвадан келбей тур деп буйрук бергендиктен, мен макул болуп Москвада калдым. Москвада ар бир райондун проблемаларын чече турган өздөрүнүн смотрящийлери бар экен. Кээде болоор болбос нерсе үчүн кыргызды тоногонун көрүп, бул иш туура эмес экенин айтып коюу үчүн бахага кайрылсам, биз киреше албайбыз. Өзүң жакшы билесиң, Апшак деген нерсе бар. Биз булардан акча алып, Апшакка жардам кылабыз деп койду. Бир күнү балдар менен кафеде отурганбыз. Ошол жерден Москвадагы чорныйлардын айтуусу менен понт чыгып калып, кафеден кийин ал жакка бардык. Мен адилеттүү сөзүмдү айтайын деп понттун аралашып калдым. Негизи биздин урушубуз. Акыры бири-бирибиз менен мушташуу менен аяктап, кайдан жайдан полициялар пайда болуп калды билбейм. Ал жерден бирөө ооруканага, мен отделениеге кеттим. Калганы көздөн кайын болду. Мен орустардын полициясын өзүбүздүн милиция менен салыштырган болчумун. Бирок булар сөзгө келбей, сот болуп, 5-6 баланын урушунан бир эле мен камалып кеттим. СИЗОдо биринчи хоткалар менен отурган үчүн кыйынчылык билинген эмес. Сот мени 111 статья 2 часть менен 5 жыл 7 айга эркимден ажыртып, мен этап менен зонага жөнөдүм. Столыпин деп атап коюшкан вагонго строгий, общий режимге жөнөтүлгөн соттолуучулар менен кошо жол жүрүп атып, Челябинскийге келгенде 10 чакты соттолуучуну чүрүп калышты. Арасында мен да бар элем. Менин Столыпиндеги көргөн кыйынчылыгым красный зонага түшкөн кыйынчылыктан бир топ эле жеңил болчу. Столыпинде кетип жатканда бир күндө бир жолу чай берип, бир жолу дааратканага барганы уруксат берет. Калган убакта баары темир менен тосулган вагондо тыгылып кетип жаттык. Воронокко 10 адамды жүктөп, бизди түш-ой зонага алып барышты. Воронок бул зектерди ташыган машина. Зонага кетип жатып, жолдо комбойдун үстүнөн күлүп аткан элек. Азыр күлүп алгыла. Каякка кетип жатканыңарды билбей атат окшойсуңар деп комбой айтканы туура экен. Зонага барганда сырттан адамдардын сөгүнүп сүйлөгөнү, иттердин үргөнү угулуп жатты. Батыраак түшкүлө деп сөгүнгөн түрмө кызматкерлери Воронокду киянка менен уруп аткан. Киянка түрмө кызматкерлери камалгандарды ШИЗОдо ура турган чоң жыгач балка. Биз түшүп атканда ДПКнын кызматкери кандай келдиңер деп комбойдон сурап атты. ДПК бул дежурный помощник начальник колонии. Улам бирден түшүп атып, акыры мен түштүм. Бол тез, силер каяка келгениңерди билесиңерби? Косметичкаңды көтөр, дубалды кара, отур, олейн деп кыйкырган түрмө кызматкерлеринин айтканын кылып, башыңа колуңду эликтин мүйүзүндөй кылып отурушуң керек. Колуңду туура эмес койсоң, резиновый палка менен уруп салат. Косметичка деп алар биздин сумкабызды маскарлап айтышты. Эликке окшоп колубузду башыбызга коюп, отуруп алып каптеркага кирдик. Ал жерден сумкабызды бизди шмон кылгандан кийин вольный кийимдеринди алып, кийгени роба берди. Аны кийип алып, эликке окшоп колду башыбызга коюп, баарын текшерип бүткүчө күтүп турдук. Ашыкча кыймыл кылууга мүмкүн эмес эле. Текшерип бүткөндөн кийин аты жөнүбүз, туулган жылыбызды, статьябызды начальниктин жардамчысына айткандан кийин бирден карантинге алып кирип атты. Баарынан жаманы Кыргызстандагы түрмөдөн айырмаланып, бул жерде фельдшер келип, колуна перчатка кийип, кокус сим-карта жашырып келбедиңерби дегендей баарыбыздын жан башыбызга чейин колун салып текшергени болду. 1,5 сааттай колуңду башына эликтей кылып турушуң керек. Ашыкча кыймыл кылсаң, резиновый палка менен урат. Жыгылып калсаң жаткан жеринен урат. Улам бирден чакырып, колуна тагасын деп, ик атынын 8 деген кызыл повязканы берип, андан ары алып жөнөдү. Мен повязканы колума такканга каршы болдум. Мен Кыргызстанда зонада отурганда воровской жашоо менен жашайм деген үчүн, мен үчүн кызыл повязка такканы болбойт эле.
Красный зонага түшкөн адамдарды биринчи күнү карантинге алып барары менен туалеттеги унитаздын ичине чейин жуудуруп, видео камерага тартышат. Красный зонага барган зектердин 95% биринчи күнү сөзсүз туалет жууйт. Себеби сен блатнойсуңбу, же кимсиң? Отрядка чыкканда блатной боло бересиң. Азыр биздин айтканыбызды кыласың деп, начальникке көрсөтүү үчүн видео камерага тартып, андан ары карантинге алып кирет. Мен кызыл повязканы такпайм деп каршы болгондуктан, мени туалет жуудурбай, биринчи эле күнү ШИЗОго алып кетишти. ШИЗОго түшкөндө көрбөгөн азапты көрдүм. Бутумду эки жакка керип, колунду башына коюп, эликке окшоттурасың. Резиновый дубинка менен жамбашка, желкене урат. Эсиңди жоготуп баштаганда токтоп, кайра эсиңе келери менен урганда, повязка эмес туалет жууган деле даяр болуп каласың. Бирок кыйналсам дагы, түрмө кызматкерине жеңилгим келген жок. Бир күн тынымсыз дубинка жей берип, эсим ооп, түрмөнүн доктору келип, кадимкидей температурам 40 градус болуп калганда, мени карантинге алып кетишти. Карантинге алып келгенде, менин жамбышым менен желкем дубинкадан жеген таяктан карайып кеткен эле. Карантинди завхоз, активисттер, милицияларга иштегендер карайт. Карантинде сигарет чектирбейт. Эгер активисттин маанайы жакшы болуп калса, бир жолу чеккени уруксат берет. Мен сигарет чекпеген үчүн кыйналган жокмун. Эгер кыш болсо кар күрөйсүн, жаз болсо эшикти шыпырасың. Эрте мененки. Түшкү тамакты бат 3 минутада ичип бүтүшүң керек. Ошол убакта ичпесең, кечке ачка каласың. Кечке марш деп, гимн жаттап, аны зона менен бир болуп бакыртып ырдатат. Кечинде кечке трамвайкада бут тердеп, сасып кеткен үчүн активисттер бут жууганы уруксат беришет. Бирок аны дагы бат жуушуң керек. Түнкү саат 10-до отбой. Көзүңү жумсаң эле таң атат. Эрте менен дневалка, подъем деп кыйкырып ойготот. Бул деле зек, бирок менттерге иштеген активист. Карантинде 2 жума отургандан кийин отрядтарга бөлө баштады. Отрядка барганда здорово мужики деп учурашып, кол бергени болбойт. Себеби мужики деген сөз блатнойлорго жакпай калышы мүмкүн. Зонада мужиктер, блатнойлор, козелдор обиженный болуп бөлүнөт. Эгер обиженный адамга адашып кол берип алсаң, ал сага кол бербейт. Эгер кол берген болсо, сен атайы бердиң деп, аны зектер талкалап уруп салуусу мүмкүн. Зонадагы эң жаман иштерди обиженныйлар кылат. Обиженныйларга жаш кыздарды зордуктагандар, педофилдер. Воляда жүргөндө кызга окшоп кийинип жүргөн деп трансвеститтер кирет. Алар туалет жакта жашашат. Аларга катар жерде чесотка деп коет. Чесоткалар болушат. Чесоткаларга зонада картадан утулуп калып, убагында акчасын бербеген фуфлужниктер. Бирөөнүн буюмун уурдаган крысалар. Сөзүнө тура албай зонада сынгандар кирет. Кыргызстанда баракка кирип барганда сени сектор күтүп алса, Россияда отрядка кирип барганда мени бардык сектор күтүп алышты. Блатной эч качан бош кроваттын экинчи кабатында жатпайт. Бир хатада 8 шконка болсо, 2 кабаттан 16 адам жатат. Мен хатага кирип жайгашайын деп, биринчи кабаттан бош шконка жок. Экинчи кабатка матрасты койгум келбей туруп калдым. Менин түрмө кызматкерлерине баш ийбей, повязка колума байлабай ШИЗОго түшкөнүм зонанын баарына жеткен үчүн, өзүн Сергей деп тааныштырган мужик мага биринчи кабаттагы нараны көрсөтүп, мына жерде жатасың, азыр сага жай даярдап беришет деп, жүр эми чефир ичели деп чакырды. Мен кимдин ордуна жатат экенмин? Биринчи кабатта нормаль эле эркек жатат эле. Бул жерде жаткан каякка кетиптир деп ойлонгуча, чефир ичип турган мужиктер ал жерде жаткан баланын Иркутскийдеги лагерге которулуп кеткенин айтышты. Мужик бул зонада өзүн достойно алып жүргөн зектер. Зона деп айтылбайт, лагерь деп айтылат. Көрсө мен барган отрядка өзүнүн өгөй кызын зоордуктап өлтүргөн киши кирген болот. Андай педофилдер түрмөдө каттуу жазаланат. Биздин отрядка келген педофилди отряддагы мужиктер каттуу уруп, проверкага жүрмөлөп чыгып, жүрмөлөп киргени мажбур кылышат. Ал жердеги түрмө кызматкерлери педофилди мужиктер баары бир жазалайт экенин билип, эмне кылсаңар ошол кылгыла, бирок өлтүрүп койбогула дегенине карабай, мен жаткан жерде мурда жаткан Дима аттуу бала асып койгонун айтышты. Диманын сурогу 22 жыл. Өзү оорукчан болчу. Менин жоготоор эч нерсем жок. Мага деле көп жашоо калган жок. Сага окшогон айбан жер жүзүндө жашаганы акысы жок деп, педофилди өлтүргөнүн проверкада биздин отрядка бир адам жетпей калганда билишет. Педофил болсо да, адам өлтүргөн үчүн мыйзам бар үчүн. Димага дагы сот 8 жыл берип, ошонун местасы мага бошогон экен.
Менин билгенден биле элегим көп экен. СИЗОдо биринчи хоткалар менен отурган үчүн. Эркиндикте жүргөн охранниктер, таксист, официанттар эч качан блатной боло албайт экенин лагерде билдим. Эгер сен магазинде же объектте охранник болуп иштеп, кокус бирөөнү уурлук менен кармап, милицияларды чакырып салып берген болсоң, кокус ошол уурлук кылган бала сени менен бир зонада болуп калса, анда сөзсүз соттолгон бала ал жерде экөөңөрдүн маселеңерди көтөрүп чыгып, сени сөзсүз уруп чесоткага айдашат. Таксист, официант, воляда элге кызмат кылгандар. Зонада кызмат кылса, принеси, подай деп, шныр деп атап коюшат. Таксист, официанттар эмне үчүн блатной боло албаганын себеби? Ал эркиндикте кимге кызмат кылганын эч ким билбейт. Балким ал жерде гейлер болушу мүмкүн. Бирок өзүмдү жакшы алып жүрсөм, мужиктердин арасында болосуң. Мен кызыл зонага түшүп, менттерге баш ийбегеним менен өзүмө көбүн душман кылып алыпмын. Пресс катага кантип киргеним, ал жерде кандай азап көрүп, өзүмдүн тамырымды кесип кыйналганымды билгенде, эч качан кылмыш кылбайт элем. Мен түрмөдө көргөн азаптарымды айтпай эле коеюн. Баарынан мага оор тийгени пресс ката болду. Пресс катада негизинен түрмө кызматкерлерине иштеген зектер милицияларга баш ийбегени үчүн сындырууга аракет кылат. Түрмө кызматкерлери аларга эртерээк эркиндикке чыгууга сөз бергендиктен, алар баарына макул болот. Мен пресс катада колумдун тамырларын кесип, санчастька түштүм. Пресс катадагы кыйноого чыдабай калганда, өзүмө өзүм кол салганы мажбур болдум. Себеби санчастька түшкөндөн кийин кайра пресс катага киргизбейт. Кимге түрмөдө отуруу жаксын, менмин деген. Блатной деле эркиндикке чыккан аракет кылат. Себеби бүгүн сен блатной же братва болуп туруп, эртең сени сындырып, чесоткада отуруп калуум мүмкүн. Мен мөөнөтүмдү толук отуруп чыккандан кийин түрмөдөн чыгып Москвада калдым. Ал убакта түрмөгө түшкөндөрдү депортация кылбайт эле. Азыр мөөнөтүн 6 айдан ашык болсо, түрмөдөн ары депортация кылып салат. Кайра Россияга киргене мүмкүнчүлүк болбойт. Мен түрмөдө отурганда балдар мага жардам берип турган. Түрмөдөн чыккандан кийин Москвада дагы бир адамды өлтүрүүгө шектелип, 3 бала камалып кеттик. Азыр мен түрмөдөмүн. Сот мени 14 жылга эркиндигимден ажыраткан. Мөөнөтүм 14 жыл. Эми 4 жыл отурдум. Дагы 10 жыл бар. Мен бул окуяны айтып берүү менен жаштарга эгерде силер мага окшоп ата-энеңер өтүп кетип, туугандарыңардан азап көрсөңөр, туугандарыңарга өчөшүп, мага окшоп туура эмес жолду тандабагыла. Кайра жакшы окуп, жакшы кызматта иштеп, бутуңарга туруп көрүңбүлө. Түрмө, кылмыштуулук жакшы жолго алып келбейт. Мына мен дагы 10 жылдан кийин түрмөдөн чыгам. Каякка барам? Кимге керекмин? Артымдан туяк калбаса, мени менен тендер уул үйлөп, кыз чыгарып калышты. Мен эч кимге кереги жок адамдай 10 жылдан кийин кандай тагдыр күтүп турганын билбейм. Ауе деп кыйкырып жүргөн жаштар, ал сөздүн маанисин билбегенден кийин кыйкырып, түрмөгө түшкөндөн кийин өзүңөрдү эле кыйнабай, ата-энеңерди кошо азапка саласыңар. Сен түрмөдө отурганда, сенин ата-энең сен үчүн оорукчан болуп калаарын унутпа. Билим ал, өнөр үйрөн. Сен азыр эркиндикте кыйын болуп, вараской жашоо менен жашайм десең, түрмөдө эч ким болбой, даараткана жууп калышы мүмкүн. Уурлук кылбагыла. Уурлук кылганда сен балким бир үй бүлөөнүн акыркы нанга иштете турган акчасын уурдап жаткандырсың. Эч качан түрмө, вараской жашоого кызыкпагыла. Арты жакшы менен бүтпөйт. Анын үстүнөн азыр Россияда 80% түрмөлөр красный зона. Ал жерде ит көрбөгөн азапты көрөсүңөр. Деген каарманым экөөбүз ушул жерден маекти токтоткону мажбур болдук. Себеби ал адамда өтө көп маалымат бар экен. Ал маалыматты элге чыгарып салуу менин өзүмө дагы зыяны тийип калуусу мүмкүн эле.